25 жаштагы кыргызстандык Ярослав Шиховцев Вагнер жеке аскердик тобунун 2 мүчөсүн атып өлтүрүүгө шектелип камакка алынды. Бул тууралуу 18 июлда бир катар орус медиалары жазды. 6 июлда Воронеж-Луганск жолунда аскер кийимчен 2 кишинин сөөгү табылган. Шектүү 17 июлда кармалган. База жана Астра Телеграм каналдары суракта кыргыз жараны ЧВК Вагнерда жалданып кызмат өтөгөнүн белгилеп, эки вагнерчини Евгений Пригожиндин козголоңуна катышуудан баш тартканы үчүн жазалаганын айткан деп кабарлады. Шиховцов Бишкектин тургуну экени айтылууда. Согушка чейин Санкт-Петербургда жашаган. Азырынча Тышкы иштер министрлиги жана Орусиядагы элчилик кыргыз жараны тууралуу маалыматты тастыктай элек. Вагнердин катарында борбор азиялыктар да бар экени белгилүү. Пригожиндин ишке ашпай калган козголоңунан кийин вагнерчилер Беларуска чыгып кетишкен. Айрымдары Орусиянын коргоо министрлиги менен келишимдик негизде кайра согушка тартылууда. Маанилүү кабарлары мына ушулар болду. Медиахабтын социалдык тармактагы аккаунттарына жазылып, лайк басып